Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва бар, Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Алгач эле сиздерге жагымдуу, жакшы кабарлардан баштасак, Кыргызстан өлкө ичинде даярдалган паспорттарды бере баштады. Буга чейин Кыргызстандын жалпы жарандык паспорттары Германияда, ал эми ID карта Түштүк Кореяда даярдалып келген. Азыр баары өлкө ичинде даярдалып баштады. ID картанын үлгүсүндө жаңы желекти көрүүгө болот. Кыргызстанда боорго операция жасалат. Туркиядан адистер келери күтүлүүдө. Мальта шаарында жасалган мындай операциялардын бирине Алымкадыр Бешеналиев катышкан. Кыргызстанга анестезиолог, реанимолог, 2 хирург, медайымдан турган түрк дарыгерлердин келери айтылды. Туркияда билим алган жергиликтүү адистерден түзүлгөн 2 бригада да даяр. 6 бейтап жана аларга донор болчу адамдар алдын ала даярданып, 4-5 июнда болчу операцияны күтүп жатканы маалым болду. Москванын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу болуп, катуу шамал жүрүп, көптөгөн жерлерди суу басты. О, он просто устал, такой, черт, мне ехать или нет, там река. Ё-моё. Смотри, смотри. Бля, Сосян когда едет? Надеюсь, заедет нормально. Погоди, пусть проедет. А то если остановится, мало ли куда попадет вода. Бул окуя Путилковада болду. Мигрант өзүнүн аялыны өзүнүн кызынын алдында катуу сабап, уруп, тепкилеп, чачынан сүйрөгөн. Полиция учурда текшерип, териштирүү иштери жүрүп жатат. Ушуга окшогон жаман көрүнүштөр мигранттарга жалпысынан терс таасирин тийгизүүдө. Ал эми бул поездга асылган баягы зацеперлер көптөгөн өлүмдөргө алып келгенине карабастан дагы деле поездга асылганын коюшпады. Көптөгөн ушундай жаман кылык жоруктар жаштарды өлүмгө алып келүүдө. Маалымат катары ушул видеолорду да таркатып коюңуздар, жакындарыңыздарды этияттаңыздар. Дагы бир өзгөчө кабар менен сиздерди тааныштыра кетели. 1-июндан тарта асыл-басыл трисл боюнча чоң чемпионат өтүүдө. Орусчасы камень, ножницы, бумага. Бул оюнга 500 000 рубльга приз сайылган. Экинчи орунга 250 000 приз коюлган. Ал эми эң чоң приз 1 миллион рубль. Жана чемпиондун поясы коюлган. Дарегин айта кетели туугандар. Чистые прудыда болуп атат. Бул баягы Абай Кунанбаевдин эстелигинин алдында ошол жерде чемпионат өтүүдө. Чемпионат 1 сентябрга чейин болот. Күндө саат 10-дон 8ге чейин катышуучуларды кабыл алышат. Эгерде Россиядан тажап Европага барып жумуш кылыш керек дегендерге Береке.ру сайтында эмгек, жумуш, иш берилет деген жерде тапсаңыз болот, маалыматтар бар. Андан сырткары Москвада дагы жумуштар бар. Ошондой эле квартира издесеңиз, буюм издесеңиз, кандайдыр бир документтерди жоготуп же таап алсаңыз эле Береке.ру сайтына киргизсеңиз болот. Арзан, таза, жумшак, жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда, эсен ажы кызматта. Бүгүнкү кыскача кабарлар, маалыматтар сиздерге жардам болду деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналга катталып, туган уруктар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар. Жаңы келген мекендештер 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Үй бүлөңүздөргө тынчылык, тапканыңыздарга береке. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Амандыкта, жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр.
Москвадагы мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.